Арбаңыздары сөз баққан, сөздің қадырын білген қадырман. Қырғыз жұрты сіздер менен Манас таануу телетаймашының кезектегі чыгарылышында амандашып отырабыз. Көрсөтүүбүздүн башында эл акыны Эрнис Турсуновдун төмөнкү саптары эске түшүп турат. Кыргызды жойгун келсе тилин жойгун, тил барда кыргыз өлбөйт, билип койгун. Багынбай бала калат тили сайрап, баатырын жазага тарт, мейли сойгун. Кыргыз бар, каада урмат салты барда, кыргыз бар, Манас айткан калкы барда дейт. Манас айткан калкы турганда, Манасты билген уулдары, кыздары турганда, кыргыз элинин келечеги кеңдейли, телегейи теңдейли. Дал ушундай ойлорду айтып, бүгүнкү көрсөтүүнү анда сиздерге тартуу кылалы. Бүгүнкү көрсөтүүбүзгө келип отурган биздин тараптар эң оолу биздин оң жагыбызда турган Бишкек шаарындагы номер 82 мектептин Ален командасы тайпасы. Жана ошондой эле Ален тобунун атаандашы булар номер 1 мектептин номер 1 гимназиянын Акбермет кыздар тобу. Өзүңүздөр байкап тургандай, бүгүн оюнга жалаң кыздар келген экен. Демек кыздар бир кызыктуу оюн куруп берет деген ишенимде турабыз. Анда бүгүнкү оюнга серепчилик кыла турган биздин агаларды тааныштырып өтөлү. Белгилүү манасчы, филология илимдеринин кандидаты Таланталы Бакчиев жана ошондой эле Республикалык Манас жаштар ордосунун башкы директору, биздин көрсөтүүнүн демөөрчүсү Бакыт Раманов агабыз. Жана белгилүү манасчы Дөөлөт Сыдыковтар болмокчу. Оюндун шарты, талаптары менен түшүндүрүп кетейин сиздерге, маалымат берип. Эң оолу эки тарап амандаша аласыздар, бул саламдашуу бөлүмү. Андан соң Манас, Семетей, Сейтек 3 бөлүмдү камтыган, бул 3 илтик бөлүмүнөн 8 суроодон 3 илтик бөлүмгө кетет. Анын соңунда сыр-куржун бөлүмү. Бул ушул улуу эпосто кезиккен көөнө сөздөрдү сиздерге айтабыз. Сиздер болсо маани жайын эмнени түшүндүрөт, ушуну чечмелеп кайра бизге айтып бересиздер. Андан кийинки бөлүм бул Манас эпосундагы жер суулардын аттары. Тагыраак айтканда ошол топонимикалык түшүнүктөргө бир тактоо киргизип айтып бересиздер. Анын соңунда серепчиден бир соол, жана ошондой эле биз үйгө тапшырма бөлүмү менен бүгүнкү таймашыбызды жыйынтыктайбыз. Бардыгы түшүнүктүү болсондо сиздерге ийгилик каалайлы. Эң оолу туяк баспай жол болгонсуңар эле, сиздер дагы амандашып алып анан кеп баштасаңыздар. Манастап ураан салалы, урпактарга жаялы, кылымдарга кыргыздар Манас менен баралы. Акын болбойт талантсыз, шумкар болбойт канатсыз, дал ошондой кыргызда даңктуу болбойт Манассыз. Кантмек биз Манас ата эр болбосо, кантмек биз кең алатоо жер болбосо, унутпай улуу тойду берет белек, ушундай эгемендүү эл болбосо, кылымдын дактуу тоюн берет белек, кыргыздар өзүн билген эл болбосо. Салам айтам жалпыга, бардык кыргыз калкыма, Алем тобу алдыда, таймашта турат умтула. Алем тобунун чечмелениши бул билимдүү илимпоз дегенди билдирет. Тарыхтын уламыштарын, диний тарыхтын уламыштарын, исламдагы болгон укуктарды терең билген аалым жана ишмер илимпоз адам. Аалым деген сөз бул алим деген аалым деген түшүнүктөн турат. Манас улуу кыргыз элдин желеги, атам мурас акыл ойдун тереңи, түбөлүккө ташка тамга баскандай, кыргыз элдин адамзатка белеги. Кыргыздын ыйыгы теңир, бийиги адам, Байлыгы сөз, тилеги ыйман, мүдөөсү ынтымак, Калысы калк, канаты санжыра, тумары ак калпак, бешиги алатоо, башааты мекен, ураны Манас. Номер 82 орто мектебинин 8 класснын окуучулары, мен топ башчы Сүйүндүк кызы Нуриза. Топ мүчөлөрү Асылбек кызы Таттыгүл, Талантбек кызы Айдана, Бакытбек кызы Айдана, Өмүрбаева Перизат, Нурбек кызы Бегайым. Алатоону сүйүш үчүн алатоодой жүрөк керек, ата журтка күйүш үчүн ата журттай тирек керек дейт. Ата журтта туруп, ушул Манасты айталы, Манасты билели дейли да, анда кезекте биздин Акбермет кыздар тобуна узаталы. Кыргыз элдин байыртан сөзү улук, кыргыз элдин байыртан салты ыйык, саламдашпай улуу сөздү баштачу эмес,
саламдашпай каада салттуу жасачу эмес. А дегенде салам айтам жалпыңарга, салам айтам улуу кичүү барыңарга. Кичи пейил кыргыз элге салам айтам, мында отурган көрүүчүлөр барыңарга. Манасте буран чакырган урпактары аманбы, жарданып турган калайык жалпыга айтам саламды. Салам силерге атаандаштар, даймашалы эпостогу сөздөр менен далилдейли Манастын айкөлдүгүн, кыргызды коргоп турган эрдиктерин. Биз командабыздын атын Ак Бермет койгонубуздун себеби ак деген сөз кыргыз элинде жөн гана сөздөрдүн катарын толуктабастан ыйыктыкты, сулуулукту, тазалыкты билдирип турат. Кыргыз элинен чыккан Манас баатыр дагы кыргыз элинин ак тилегинен, ак батасынан жаралган баатыры. Мына ошол Манас эпосунда Манастын колдонгон буюм теримдеринин бардыгы ак деген эпитет менен коштолуп жүрүп отурат. Мисалы, ак кула, ак өргө, Ак шумкар, Ак келте, ак тинте, ак ордо, ак кисе, ак кылыч, ак канкы, ак тинте, ак инген, ак албарс, ак олпок, ак мылтык, ак бата. ак бата демекчи жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дегендей Кошойдун Каникейге берген батасынын негизинде Семетей баатыр жарык дүйнөгө келип, мына ошол Семетей баатырдын уулу Сейтектин зайыбы, аял заттын сулуусу, аял заттын нурдуусу, Аял заттын узу, аял заттын кемеңгери, аял заттын акылманы. Ак Бермет деп койду. Беризада Ак Бермет, алты кыздын кенжеси, ак жибектин чатыры, аялдыгы болбосо ургачынын баатыры. 11 жашы келгенде атасы султан өлүптүр, 13 жашы келгенде жан кечип, уулуп, жат арты ойноп жүрүптүр. 14 жашка чыкканда аяланын баарсын акыл менен билиптир. 15 жашка келгенде Берге Султан хан болуп, атасынын алтын так ошондо Бермет миниптир. 18 жашка келгенде падышалык доор сүрүптүр, калың кара көп журтту былкылдатпай билиптир. Атасы Султан падыша асыл таштан салдырган, алтындан салган ак сарай, көөхарды төөдө чөгөрүп, айнегине салдырган, көргөнү көзүн талдырган Ак Бермет сулуу болуптур. Биздин уран 14 жашка чыкканда эл башкарып хан болгон Ак Бермет. Топ башчысы мен Мелисбек кызы Анаркалы, топ мүчөлөрү Мирлан кызы Нурай, Рыскелди кызы Жибек, Камалидин кызы Эркинай, Абдыразакова Жаңыл, Болотбекова Жылдыз. Азаматсыздар, мына бүгүнкү көрсөтүүнүн серепчилери дагы жалаң мырзалар экен, алып баруучулар мырзабыз. Ал эми таймаш куруп бере тургандар жалаң бийкештер, селкилер экен. Ийгилик каалайлы. Кыргызда кыздын чачулук, кыз сыйлабасы макулук дейт. Сыйлап мамиле кылалы. Анда сиздерге ийгилик каалайбыз. Үч илтик бөлүмүнүн эң алгачкы суроосуна кулак салыңыздар. Анда кайсы жерде, кайсы окуядан кийин Манас хан шайланган? Кыргыздар Алтайдан Алатоого көчүп баргандан кийин Манас Ала өлкени жеңгенден кийин хан шайланат. Азаматсыздар, негизинен жооп тура Ала өлкени жеңип, анжанды алгандан кийин, Кийинки суроого кулак салыңыздар. Бул сиздер үчүн. Көкөтөйдүн ашы өткөн жердин аталышы кандай? Жана ал жерде өтүшүн ким сунуштаган аштын? Көкөтөйдүн ашы Каркырада өтөт. Ал эми көп аксакалдардын баары бирип келип бул кошой Каркыраны сунуштайт. Аты угулат Каркыра. Артыкча башка ошо жер. Мүдүрөлөр аңгек жок, суу жеген кемер жок. Сай-сайынан карасаң, миңден булак суусу куюлган. Азаматсыңар. Сүрөттөлөт Каркыра. Азаматсыңар жооп туура. Кийинки суроого кулак салыңыздар. Качан, кандай шартта Алмамбет биринчи ирет ушул бурулчаны көрөт, же кезиктирет? Кытайдын ханы Эсен ханга Алмамбет барып, ушул Кытайдан мага бир хандык бер десе, Эсен хан сен жашсың деп кутулуп кетет. Ошондо Алмамбет жини келип Эсен ханды өлтүрмөк болуп аңдып баратканда, анын хан сарайынан кызы бурулчаны көрүп ошол жерден жолугушат.
жоопту туура деп кабыл алсак болот. Негизинен кандай шартта биринчи ирет көрдү. А кийин бурулчанын өтө чоң көмөгү орго түшүп калганда Алмамбетти куткарып чыгууга чоң салымын кошкон жайы бар эмес. Ушуну белгилеп коелу. Кийинки суроого кулак салыңыздар. Ак куланы ким атып өлтүрөт? Каражой уулу кожо жашаткан. Ал Алмамбет менен жүрүп, Алмамбет менен чогуу 6 баштуу ажыдар менен кошо билим алган. 6 баштуу ажыдардан укмуштуудай мергенчилик, көзгатар мергенчиликти үйрөнүп алгандагы Алмамбеттен 6 ай ашыкча окуган. Ал биринчи сыргакты, көкчөнү Алмамбетти муз бурчакта окко учурат. Ошондой эле Манасты атам деп караганда Манастын ок отчу жерин таппай койгондон соң анын тулпары Алмамбетти атып өлтүргөн. Ак куланы атып өлтүргөн. Азаматсыңар ушул жерден бир нерсени белгилеп коюшубуз керек болуп турат. Жоокерчилик заманда көчмөндөрдүн дүйнө таанымында негизинен баатырдын же болбосо эр жигиттин атын атып өлтүргөн эмес негизинен. А бирок ушул жерде ушундай бир кара санатайлык болгондугун дагы баса белгилеп коелу. Кийинки суроого кулак салыңыздар. Кырк чоронун Семетейге кылган мамилеси кандай болгон? Көкжал Манасын көзү өткөндөн кийин анын кандыгы өзүнүн аталаш бир тууганы Көбөштүн колуна өтөт. Көбөш өзүнүн арам ойлору менен Манастын кырк чоросун өзүнүн арам ойлору менен көктөт дагы Семетейге каршы аттантат. Алардын ою Семетейди чаап алып, анын ордуна Семетейди тактан түшүрүүнү ойлошкон жана көздөгөн. Бир гана кырчоронун ичинен Ырамандын ырчы уулу гана бул кара санатайлыкка кошулбай өзүнүн жерине качып кутулган. Жооп туура негизинен да. Кара санатайлык кылган. Кийин ошол Семетей менин оюм оң эле мен атам өлсө өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн десе да болбой Кытайга кирип кетели, анда Кытайга барып Манаска кызмат кылып, эми ушу баласына да кызмат кылып, жалданып кол алдында жүрмөк белек деп качып, анан бир эмес эки качып, аягында Семетейдин колунан мерт болушат да. Семетейге катылып кой десе болбой, чатак ишке чатылып алышып. Бүгүнкү күндө сиздер жакшы билгендей, Кочкор районунун Семизбел деген жеринде ошо Кырк чоронун күмбөзү деп шарттуу түрдө атап, ал жерде күмбөздөрү дагы таанып билип келген жайыбыз бар эмеспи? Негизинен Кырк чоронун Семетейге кылган мамилесин түшүнүп алдыңыздар. Анда кийинки суроого кезек берели. Кырк чоронун ичинен Көбөш Каныкейге арачыга кимди жөнөткөн? Ким барган арачыга? Көбөш арачага кырк чоронун ичинен Кырктын башы Кыргылчал менен Тазбайматты жөнөткөн. Жооп туура. Кийинки суроого кулак салыңыздар, бул сиздер үчүн. Беш берен кайып дүйнөсүнө кетип бара жатып, кыргыз элине кимди хан шайлап кеткен? Бул беш берен Бакай, Каныкей, Акчолтой, Семетей, Айчүрөк болгон. Алар кайып дүйнөсүнө кетип бара жатып, Семетейдин уулу Сейтекти таласка хан шайлашып кеткен. Тактоо киргизип коелу, беш берендин ичинен Акчолтой эмес, Гүлчоро. Анда кийинки суроого кулак салыңыздар. Олжо катын деген сөздүн маанисин чечмелеп, ушул эле сөзгө Сейтектен мисал келтирип бериңиздер. Олжо катын. Сейтектен мисал. Убакыт бүттү го дейм, Келиңиздер анда. Олжо деген негизинен согушта, жоолашууда жеңүүчүнүн колуна түшкөн душмандын курал жарагы, байлыгы же болбосо мал мүлкү, ошол менен катар эле туткунга түшкөн кыз келиндер дагы Олжо катар калган. Сейтек эпосунда болсо Семетей кайыптар дүйнөсүнө кеткенден кийин Айчүрөк кыязга Олжо катары барган. Азаматсыңар. Эң жакшы жооп болду. Биз ушуну менен 3 илдик бөлүмүн жыйынтыктадык ийгиликтүү түрдө. Эми сыр куржун бөлүмүнө кезек берели деп турабыз. Бул бөлүмдө сиздерге 2 кутучадан биз сөздөрдү беребиз. Сиздер каалаганды тандап алып, анан чечмелеп түшүндүрүп бересиздер.
биздин топко керез деген сөз түшүнүк келиптир. Бул керез бул дүйнөдөн аркы дүйнөгө кетип бара жатканда артында калган балдарына айтылуучу аякы сөз. Керез Манас эпосунда кеңири колдонулат. Мисалы, Ташкенттеги кыргыздардын ханы Көкөтөй өз учурунда Бокмурунга керезин айта албай калат. Себеби Бокмурун түлкүнүн кызы Канышайга кеткен болот. Мына ошондо жакын тууганы Баймырзаны чакырат. Керезинде келин келгенде кылып, кемпир өлгөндө кылып көмүп коюусун талап кылат. Себеби ала кандай кыргыз элин Кытай калмактары чаап кетпесин, элиме мүшкүл иш түшпөсүн деп айтат. Дагы жана ошондой эле Манастагы өз учурунда керезин айтып кетет Канекейге. Керезинде өзөн бойлой конбогун, өрт өчкөндөй болбогун, кан өлгөндө аялга төркүнү жакын болуучу. Темиркан көздөй кеткенин, колуңдагы семеттей кырып берип чыбыгын, кылып берип ырымын, ит аягын кечирип, кылыч мизин жалатып, колуңдагы семетейди Ысмайылга бергениң, 12 жашы келгенде атине жайын билгизгин деп керезин айтып кетет. Азаматсыңар. Кезек сиздерден да кайсы сөз келиптир? Биздин топко ордо деген сөз келди. Ордо бул эки топко бөлүнүп ойнолуучу байыркы элдик оюндардын бири. Ордонун шарты боюнча бул тегизделген жерге айлана сызылып, анын тегерегине чүкөлөр тизилип, аны олпой же томпой менен атып, чертип ойну сызыктын сыртына чыгарып ойношчу. Манаста мисал келтирсек, Манас 40 жигити менен ордо ойноп жатканда Эсенкандын кербенчилери ордонун сызыгын басып келип келгенде Манас жини келип Эсенкандын эки наарынын жилигин талкан кылып быркыратып салган. Азаматсыңар, бир кошумча маалымат айтып коелу. Ордо улуттук оюн. Ал эми андан сырткары ордо деген сөздүн дагы бир мааниси, сиздер билгендей хандын ордосу, бектин ордосу дегендей дагы түшүнүк бар экендигин жакшы билесиздер. Ал эми ордо оюну сиздер айтып кеткендей, бул улуттук оюн жөн гана эриккенден ойнолгон оюн эмес. Өзгөчө бир аң сезим менен хандын ордосун элестетип, кадимкидей хан коюп, анан чертип кадап ойноп атпаган сызыктан чыгарып. Эң башкысы ордодогудай болуп, ордодо бир түшүнүк бар эмес, ара бөктөгөн, ара эмес же беребиз. Ошондой болуп калгандан Кудай сактасын анда. Экөөңүздөргө тең азаматсыздар дейт элек эки тарапка, анткени туура жооп бердиңиздер. Эми биз кийинки бөлүмгө кезек берели. Бул улуу баянда кездешкен жер суунун аттары. Эң алгачкы суроо. Сынчыбек бийлеген жердин аталышы. Туурасын белгилейсиздер. Кошой мекен туткан өрөөн. Мына алыңыздар. Жана ошондой эле кийинки суроо сиздерге. Атасы Жакыпка таарынып, Манастын баба дыйканга жолугуп, эгин айдаган жеринин аталышы. Муну да алып коюңуздар. Ал эми бул тараптын суроосу болсо, Манастын конун кууганы баратып, Семетей, Бакай, Канчоро, Гүлчоролордун жылкыларын Мурадылга кандай чалдырып жиберишкен? Эки команда тең бирден суроого туура жооп беришти. Сынчыбек бийлеген жердин аталышы Анжыян, силер Үрүмчү деп койгонсуңар. Ал эми Манастын баба дыйканга жолугу эгин айдаган жердин аталышы Бостала деп туура тапкансыңар. Манастын кунун кууганы баратып, Семетей, Бакай, Канчоро, Гүлчоролордун жылкыларын Мурадылга алдырган жердин аталышын Бозбулуң деп туура эмес айткансыңар, ал Бозучук. Ал эми Кошой атабыздын мекен туткан өрөөнүн атпашы деп туура. Ошондо эки команда тең бирден суроого туура жооп бердиңер. Аны белгилеп баасын коюп койдук. Эми урматтуу серепчилер, сиздердин өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берсеңиздер, бул тарапка экине, бул тарапка экине. Андан соң
Көрөрмандар үчүн суроолор. Силер Кыргызстандын тарыхынан өтүп атасыздар. Кокон кандыгы деген доор болгон. Кокон кандыгы деген мамлекет болгон 19-18 кылымда. Мына ошол Кокон кандыгында Кудаяр кан деген кан болгон. Бул соңку кандардын бири. Ошол Кудаяр кандын кан сарайында кайсы манасчы кан сарайынын манасчысы болуп, бир нече жыл бою Кудаярдын алдында кызмат өтөгөн. Биздин жообубуз тоголук молдо. Жооп туура эмес. Жооп туура эмес. Азыр дароо мындай кылсак, ушул убакыттан пайдаланып, биз көрөрмандарга ушул соолду узаталы. Ким болгон бул? Билгендер болсо кол көтөрсөңүздөр. Чыгадан бул ошо Кудаяр ханга кызмат өтөгөн. Үчтүк кыргыз урууларынан чыккан манасчы болгон, ошол бир нече жыл бою Кудаяр кандын алдында кызмат өтөгөн манасчы болду. Белиңизди жана ошондой эле төш белиңизди тапшырып койсоңуз. Эмне себептен Токтогул ырчы анын негизги төркүнү эмне себептен жазага алынган Темирлан тарабынан? Токтогул болсо бул бийликте турган адамдардын хандарын жаман кылган иштерин ачыкка айтканы үчүн аны жазалашкан. Толук жооп азыр бул көрөрмандардан чыкса, анда силерге да упай кетет, бияка да упай кетет. Темирландын убагында өкүм сүргөндүктөн Токтогул манасчы ошо дин маселеси тууралуу ошондо даргасылат да, негизги себеби. Дин эмне маселеси? Динге каршы чыгуу. Болду. Жооп туура. Дөңүзбай деген Деңизбай манасчы болгон. Ошол кишинин манасчылыктан башка дагы бир касиеттери, өнөрлөрү, дагы кайсы өнөрлөрү болгон. Манасчы Дөңүзбайдын да бир касиети ал сынчы болгон. Негизинен жооп туура, сынчы деген туура, бирок атка сынчы киши болгон да. Ошону толугураак айтсаңар болот. Кайсыл манасчынын баласы Кыргызга белгилүү композитор болгон? Тыныбек манасчынын баласы Актан, ошо Тыныбек манасчынын небереси Табылды композитор болгон, Табылды Тыныбеков. Жооп туура эмес? Жооп туура эмес. Көрөрмандарга берели. Молдобасан Мусулманкуловдун уулу Калый Молдобасанов Кыргыз элине белгилүү композитор болгон. Серепчилер бир суроо бериңиздер көрөрмандарга. 19-кылымда биринчи ирет орус тилине жана немис тилине которулган Манас эпосунун үзүндүсү ким тарабынан жарыкка чыккан? Жана кайсы жерден жарыкка чыккан? 19-кылымда Радла Фезил деп чыккан го. Орус тилине которуп, анан кийин Лейпцигте немец тилинен которгон. Оюнда ушундай жигердүү өңүттүү уланат деген ишенимде турабыз. Анткени азыр бизде бир гана бөлүм калды, ошону менен таймаш соңуна чыгат.
Номер 82 орто мектебинин 8 классынын окуучусу Нурбек кызы Бегайым. Каныбек Иманалиевдин Саякбай гений жөнүндө баллада аттуу китебинен көркөм окуу алынды. Манасчы ким? Манасчы жан дүйнөңдү козгоп, көңүл эргитип, айгай салган төкмө. Ойду нускалап айткан чечен, ырчы гана эми айтчуу кебин уйкаштыкта сабалата төккөн акын. Бир эле мезгилде жанга жагымдуу, аваздык көркөмдүктөгү обондорду чыгарган убончу. Эр жүрөктүүлүктү даңаза кылган улуу чакырык. Сөздү алтын, күмүш, бермет, жакут менен шөкөттөгөн зергер. Баян баамын сөз менен кооздоп, сөз менен элес тарткан сүрөткер. Манасчы акылман. Ал манас айтат, акыл айтат, осият айтат, жипсиз байлайт. Манасчы жөн гана сөз эккен өнөр ээси эмес. Ал өнөр бирим себелеген билги, сөз менен сыркоону сакайткан эмчи, сөз менен дартты сабап айыктырган домчу, дартка даба дарыгер. Манас айтып жаан чакырган жайчы, кыргыз дүйнөсүн тааныткан аалым. Манасчы манас аркылуу эртеңкини көрө билген олуя, өткөндү даңктай да баалай билген кемеңгер. Манасчы сырткы душмандардан коргогон чеп сыңаары, душман менен кармашаарда колго кармаган алмаз кылыч, жоо курал. Манасчы Эрманастын кишиси, анын жерде көкүлү, адамзат айрыкча кыргыз рухун көкөлөткөн кудурет, күч. Чыныгы турмуш менен кыял жашоонун ортосун ажайып адемилеген керемет. Куш учуу үчүн жаралса, манасчы манас айттуу үчүн жаралат. Бүт өмүрүн дастан бийигине арнайт. Алар үчүн жашоо тиреги манас. Алар өмүрдөн өтсө да өнөрү улана берет. Манасчы манасты окуп, билим өстүрүп, илими даражага ээ болсо болот. Бирок манасты окуп, манасчы болуу мүмкүн эмес. Аны манас даарыйт, арбак даарыйт, көкө теңир даарыйт. Аны жакшысы да угат, жаманы да угат. Манасчыны манас тандайт. Манасчы буркан шаркан түшүп, айтып кирсе жазгы кирген дайрага окшош. Дымып калса түбү терең көл шикелдүү, ойлоно келсе ополтоо сымал. 3 күн, 3 түн айтса, түгөнбөгөн көөнөрбөс, түбөлүгү кебелбес, кылымдар чети оюлбас, кыйры кемибес, уйкудагы ак кар, көк муз ордологон улуу мөңгү таризде. Саймердиреп айтып баштаса, улуу тоо койнунан оргучтай көз жарып чыккан тунук булактай аруу. Төр булагы сымал улам бер манасчы чыгып, улуу сапар уланып турат. Кыязы манасты айтып бүткөнгө бир адамдын өмүрү жетпейт. Ага, бүтүндөй бир улуттун өмүрү керек болор. Манасты жүрөктүү гана адамдар айталат. Болбосо, бул сүрдүү жана сыйкырдуу дүйнөгө да башпагуу өтө опурталдуу иш эмеспи? Манасчыны укканда өзүң да ошо доордун азабын көргөндөй болуп кетесиң. Жүрөгү кыргыз болсо, манасты дүлөй да угат, азиз да көрөт, жүрөгү менен туят. Манас касиети мына ушундай эмеспи? Биз болсок кыргыздар, манас дарыган элбиз. Азаматсыздар, чындап эле манасчынын ким экендигин сөздүн күчү менен, сөздүн кудурети менен дал ошентип Каныбек агабыз кашкайтып жазган болсо, сиздер баралына жеткирип, айтып деп бердиңиздер. Бул үй тапшырмасындагы жаңылык дээр элем. Эми кезек сиздерде. Бул манастын касиети эмне, кыргыз деп
Ошентип эр Манас кызматы кымбат элине демекчи. Биз үй тапшырмасына Манас эпосунун 3 илтигинин 3 бөлүмү Сейтек эпосунан Кенендин төрөлүшүн даярдап келдик. Кенендин төрөлүшү. Ай бөксөрүп күн өтүп, арадан нечен күн өтүп, 9 айга толуптур. 9 күн катар өткөн соң, убактысы жеткен соң, бери заада бейбакка толго пайда болуптур. Өдө болсо бел уруп, өлүп кетер жер уруп, эки кара сан уруп, устукан мүчү кан тамыр, бирөө калбай бар уруп, чымын жаны чыркырап, чыдай албай буркурап, кабырга сөк сөгүлүп, азыр жанын кыйчудай. Манас айткан адамдын элеси келип дайыма дем берет демине, эмесе мен да кошулуп Манас айтып берейин. Түн ортосу мезгилде, топ ышып келгенде, убакты ченни бүткөндө, 60 кемпир байбиче тегеректи күткөндө, көрсөң кызыгыш сонун, касиеттүү бир борон, сонун болгон себеби маңдайында ай турду, төбөсүндө күн турду, куппарысы жөнөдү, кара көкчө кабылган эркененди төрөдү. Ыйман заттын арк насип, баарын кантыйт салтыбыз, караңгыда жол жүрсөк, нур бүткөндөй жанчыбыз. Бала түштү бакырып, бар ураанды чакырып, таманы менен тик түштү. Тууган адам кубанып, көрө албаган көй душман көөдөнүнө жик түштү. Ар белгинин бар, арка жагын карасаң, карыштай кара жалы бар. Кемпирдин баары кыбырап, келиндердин баарысы артык шумдук экен го, бала эмес го бале го, башкачанын өзү го, баркыраган үнү бар, аркасында жүнү бар. Соок кылбасын өзөп, шумдуктун кара көзү деп. Кымындай кезде мал жайып, Манасты айткан малчыбыз. Күн түндө айтсак Манасты, айрандай уюп калчыбыз. Керемет сырын көргөндө, жөн элестен танчыбыз. Хей, ал кененди карасаң, бору кара сырты көк, болжолсуздун өзү экен, кайраты бөлөк зары күч, кайрандын көз экен, кыйын эрдин бер экен, кыргыз журттун шер экен, колунда болот устара, чарткин деген кестеми, жарыктык көргөн күнүң деп, чапан коруп ал деле, оң колунда каракан, кармай түштү эркенен, сол колунда сары алтын, учтай түштү эркенен, карды уйлап бакырып, калың кара көпелге, каралды тутка болом деп, ушинче бууран чакырып, Турга кыран куш кылып, туйгун келен туш келип, адам тапкыс ой кылып, алам тойгон той кылып, журт көңүлү басылды. Kara gönlün alnı tek, mummosolun eline tek, hayata tuttuğunu, çıldırırdım geri, çın gözüne düleri, çın ravida peyta. Абдан кызыктуу болду. Башка оюндарга караганда бардык оюндарда эки команда тең келди. Бир гана ушул жанагы манасчылар тууралуу суроо болгондо бир аз гана айырма болду. Бирок жалпы жолунан эки команданын оюнуна биз серепчилер абдан ыраазы болдук. Жалпы жыйынтык Акпермет тобу 42 упай, Алем тобу 45 упай. Kara gönlün alnı tek, mummosolun eline tek, hayata tuttuğunu, çıldırırdım geri, çın gözüne düleri, çın ravida peyta. Негизи эки топтун башка оюнчуларга, башка топторго салыштырмалуу абдан даярдыгыңар жогорку деңгээлде. Барыңарга ийгилик. Баскан жолуңарда дагы, алган билимиңерде да баарынан ийгилик. Эмки финалда ошондо татыктуу көрсөткүлө барыңарды. Кыздарыбыздын кырчылдашкан оюнун, анан кадимкидей кыл чайнашкан бир намысын көрүп, абдан биз дагы сүйүнүп, кубанып отурабыз. Кыздардын ушундай аруулугун көрүп, тазалыгын көрүп, Эсенгул акындын мындай деген саптары эсибизге түшүп турат. Кыйналганда жан ачып аяганды, кысталганда колтуктан таяганды,
Аялзаттан үйрөнгөн аялзаттан үзүктү улап жер тыкты жамаганды. Өмүргөчө уланар аял барда, өмүр бою карызбыз аялдарга дейт. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, энелерди, айымдарды сыйлап, урматтап жүрөлү. Çığırırdım günleri, çın gözüne düğleri.